Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан көрүшүп жатканга абдан кубанычтабыз. Сиздер менен бүгүн биз чоң сапарга жол тарталы. Себеп дегенде бул жакта көп жумуштар Адеми Эмерек менен биргелешкен жумуш иш алып бардык. Азыр сиздер менен чогуу ар бирине токтолуп көрүп чыгалы. Саламатсыздарбы, биздин кардарлар жана катталуучуларыбыз. Мына биз ушундай жаркыраган үйгө келип калдык. Бүгүн биз сиздерди кызыктырган көпчүлүк суроолорго жооп берели деп чечтик. Үйдүн квадраты тууралуу, кандай система менен жылыйт, бийиктиги канча убакытта жасалып бүттү, көпчүлүк убакта сурап келесиздер. Ошону биз бул видеодо камтыйлы деп чечтик. Бул үй 400 чарчы метрден ашыгыраак болот. Көкчар жаңгырушта жайгашкан. Стиль болсо классика элементтери аралашкан заманбап стиль деп айтсак болот. Бул жакта үйдүн конструкциясы, сөөгү мындайча айтканда, ортодо колонна түшүп калгандыктан биз ушундай чечимге келгенбиз. Аны жеңилдетүү максатында күзгүлөр менен каптаганбыз. Андан ары басымды эшикке жасагым келет. Себеп дегенде бул эшик жасалып жатканда ушул эле жасаган мастерской өзлөрү дагы кызыктар болгон. Себеп дегенде сложный эшик деп саналды. Айтайын деген, бул жакта шпон басылган, крашенный, патина деп аралаш 3төн ашык материал аралашкандыктан алар өтө ашыкча болуп кетпейби деп сурашканда, өзүңүздөр көргөндөй жыйынтыгы өзүнө өзү жооп берип турат болуш керек. Кооздугун байкасаңыздар болот. Бул жакта биз өзүңүздөр көрүп тургандай встроенный телевизор ТВ-зона деп айтабыз. Витрины шкафы менен Адеми Эмеректин жетекчиси Айкөкүлгө суроо бергим келип жатат. Бул жактан эмне үчүн бул жакта шпонго басым жасадык? Азыркы учурда биздин кардарлар баардыгы тең ушул шпонго көбүрөөк басым жасаган себеби материалы натуралдуу материалдан жасалган жана ошондой эле ар бир мисалы үчүн кайталанбас сүрөттөрү өзүнүн жайгашкан. Мисалы үчүн эгер ЛДСП менен салыштырсак, аябагандай сулуу көрүнөт, жакшы көрүнөт. Ооба, туура. Шпон деген бул өзүңүздөр билгендей натуралдуу материал болуп саналат. Бул деген ошол эле бактарактан кагаз түрүндө тонкий слой менен кесилип алынып, МДФке бастырылып, ушундай доскалар жасалып, анан мебель жасалат. Бул дизайнда дагы өзүнө абдан жакшы көркүн берет. Бул жерде кара түстөгү бул эмне? Азыр негизи эле бир эле түстөгү материалдар менен эмес, 2-3төн ашык түстөр менен биз комбинация сыяктуу кылып жасап, анан дизайндын көркүн чыгарабыз. Чын-чынына келгенде, мебель дизайндын 70тен ашык пайызын түзөт. Бул жакта акцент стенада эмес, потолокто эмес, мебелге көбүрөөк басым жасаңышты сунуштап кетмекчимин. Жана ошондой эле кошуп келгим келип жатат. Бул жерде карасаңыздар, рифленый стекло. Көп биздин кардарлар айтат, ушул керекпи деп. Анткени бунун баасы чынында жөнөкөй стеклодон кичине кымбатыраак, бирок өзүнүн көрүнүшүн карагылачы кандай сонун. Акыркы убакта өзүңүздөр багамдагандай биз эксклюзивдүүлүккө басым жасап келебиз. Айтайын дегеним, ар бир кардар өзүнүн автордук скульптура болобу же эмерек болобу ошону каалашат. Андыктан биз кардарлардын суроосуна жооп бергенге аракет кылып, бул жакта эксклюзивдүү объемный пано жасадык деп айтсак болот.